Кыргызстанда жыл башынан бери жалпы баалар 2,9%га өстү. Ал эми 1 жыл ичиндеги инфляциянын көлөмү дээрлик 10% деп белгиленип жатат. Эл аралык валюта фонду Улуттук банкка баалардын жогорулай турган коркунучу дагы жаралса, акча кредит саясатын катаалдаштырууну сунуштады. Муну экономист адистер каражат көп таратылса, товарларды сатып алууга болгон суроо талап жогорулап, ал наркка таасир этет деген базардын мыйзам ченемдүү табиятына байланыштырат. Мамлекеттин бир өзүнчө бир инструментарийи да кымбат кредит болобу же арзан кредит болобу биздин продукцияларыбыз да өсүп аткан кезде ошон үчүн тиги Улуттук банк ушул учурда жанакы процентный учетный ставканы кичине көтөрүп аткан кезде да эми анткени бул деген НПС да болбой калып аткан кезде да бул деген бир өзүнүн жанакындай экономикага инфляциясы болуп атканда ошондо бир өзүнчө дагы бир ыкмалары болуп атат да. Баалардын туруксуздугу айрыкча импорттук товарларга карата байкалат. Мындай терс көрүнүш Кыргызстанда гана эмес, жалпы дүйнөдө түйшүк жаратууда. Улуттук банк инфляцияны ооздуктоо үчүн зарыл чаралар көрүлүп келатканын билдирет. Эгер баалардын өсүшү дагы байкалса, коммерциялык банктарга насыя берүүдөгү эсептик чендин өлчөмү кайра каралышы мүмкүн. Эсептик чен февраль айында ошо 4,25%дан 5%га чейин көтөрүлгөн. Андан кийин инфляциянын динамикасынын болжомолдун эске алуу менен негизги чен 2020 жылдын аягына чейин ошо 5% деңгээлинде сакталып турган. Акча кредит шарттарын катаалдандыруу циклы ошо 2021 жылда дагы улантылган. Бул тышкы товардык базарларда кырдаалдын жана ошондой эле азык түлүктүн айрым түрлөрүнө дүйнөлүк баанын өсүү шартында уланканда, ошентип 2021 жылдын 22 февралында Улуттук банк дүйнөлүк азык түлүк базарларындагы баалардын жогорулашынын таасиринен улам болгон инфляциялык басымдын орто мөөнөттүн мезгилдеги тобокелдиктерин эске алып, эсептик ченди ушу 5,5%га чейин көтөргөн. Инфляциялык тобокелдиктер жогорулаган учурда Улуттук банк эсептик ченди ушу жакынкы келечекте дагы көтөрүлүшү мүмкүндүгүн дагы карашы мүмкүн да. Былтыр пандемиядан улам ишканалардын иши солгундап, экономикада бир катар көйгөйлөр жаралган. Адистер анын эпкини узакка созулушу мүмкүн экенин болжоп жатышат. Ал эми акча кредит саясаты боюнча маселеде адистерде бир пикир жок. Экономикада мындай түшүнүк бар, баягы баалардын өсүп кетип жаткан мезгилде акча каражаттарды аркага тартып алуу болот да. Ошону менен баягы спросту азайтып, баалардын өсүшүн алдын алуу чарасы катары эсептелип келген бул ушундай бир технология деп койсок болот. Ал жалпы мүнөздө бизге айтылган ушундай сунуш деп кабыл алышыбыз керек. Бирок азыркы учурда көрүп атабыз, баалардын туруктуулугуна жетиш үчүн акча каражаттарды аркага тартып алып, же болбосо ошол кредиттик акча саясатын өтө мындай бекем кармагандагы бүгүнкү күндө өтө чоң социалдык таасирлерди алып келиши мүмкүн. Ошондуктан бул жерге мен ойлойм тең салмактуу саясат жасалат деп ишенем. Кыргызстандагы жалпы товарлардын 70%дан ашыгы чет элдик валюта менен сатып алынып, сырттан алып келинет. Мындан улам баалардын жогорулашына доллардын наркынын өсүшү олуттуу таасирин тийгизүүдө. Улуттук банк сомдун наркын жоготпоо үчүн валюталык интервенция жүргүзүүнү бир нече ирет ишке ашырды. Жыл башынан бери $208 миллион сатыкка чыгарылган. Калыгул Асанбаев, Бексултан Курманбек уулу, Ала Тоо 24.